Assalamualaikum. Assalamualaikum урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бул видеону максималдуу түрдө бардык группаларга, Facebook группа, WhatsApp группа барчага бөлүшүп коюңуздар. Азыр адамдар киргенде азыр баштайбыз. Эфирде бөлүшүп коюңуздар. Урматтуу мекендештер. Бүгүнкү эфирдин темасын айтып тура берейин. Бүгүнкү эфирдин темасы эмне боюнча тема болот. Бул видео, бул эфир бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу боюнча жана ошондой эле биздин азыркы базарларда болуп аткан көрүнүштөр, салык кодекси боюнча жаңы киргизилген. Ошол боюнча болот. Ар бириңиздер өз ой пикириңиздерди жазыңыздар комментарийлерге. Урматтуу жерлештер, мына жай киришип калды. Баштай берсек. Ассалам алейкум урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Баарыңыздардын үй бүлөңүздөр тынч аманбы? Азыркы суукта, карда, кышында жакшы чыгып атасыздарбы? Урматтуу жерлештер, бүгүнкү видео кайрылуу, өзү видео кайрылуу 1-2 күн мурун эле беришим керек эле. Өзүм бул жеке ой пикир жана мен жеке жаран катары бийликте эле кайрылайын деп тура көрдүм. 1-2 күндөн бери бир аз сыркоолоп турганга байланыштуу чыга албай калгам. Азыр бул базардагы салык кодекси боюнча мен бийлик өкүлдөрүнө жаран катары, адам катары кайрылууну тура көрүп турам. Себеби азыр баарыңыздар көрүп атасыздар, ар базарларда элдер митингге чыгышып атат, тынчтык митингге кылышып, бийликке үнүн жеткизе албай кайрылып аткан жарандар болуп атат. Ошонун негизинде мен бийликтегилерге бир кандай десем, сурануу иретинде дейсиздерби же кайрылуу иретиндеби? Мен эмне себептен сурануу иретинде дедим. Бул салык кодекси өзү негизи, бул салык кодекси киргени туура маселе. Салык кодекси туура киргизилиш керек, бирок деген экинчи жери бар, бирок азыр эмес. Себеби дегенде, урматтуу мекендештер, билесиздер, бизде азыр ушул моментте Кыргызстанда чындап айтканда жашоо өтө татааллашып атат, оор болуп атат, бардыкча кымбатчылык болуп атат. Кечеде эле карантинден чыкканбыз. Андан кийин базарларда азыр базар баазы уже аны элестетип болбойт. Экинчиден бензиндер кымбаттап атат. Ошондуктан бийлик өкүлдөрүнө бир жаран катары кайрылуу иретинде мен видео обращение бердим азыр. Урматтуу ушу жогору жактагы бийлик өкүлдөрү, бул салык кодексин азыр эмес, мына кышында баарыбыз чыгып алышыбыз керек. Себеби дегенде, туура бардык жакта кымбатчылык болуп атат. Кыргызстанда дагы кымбатчылык. Биз кымбатчылык болуп атканда байланыштуу мамлекеттин жагдайын түшүнүп, карапайым элдер түшүнүп, айлыктардын көтөрүлүшүн талап кылган жок. Башка жактарда кымбатчылык болуп атат, бирок ал жактарда кайсы жерде кымбатчылык болсо, ал жерде айлыктар көтөрүлгөн. Ал биздеги айлыктар менен ал жакты салыштырып болбойт. Бирок биздеги баа менен ал жактын баасын дагы салыштырып болбойт. Бизде баа азыр вообще потолок. Бензиндин баасы азыр 65, айылдарда 75тен. Себеби айылдарга алып келип саткан адамдар да туура түшүнүш керек. Себеби аларга азыр 2000 сомдон көп бензинди эч бир заправка бербей атат башкаларга. 2000 сомго чейин эле бензин берет. Ошол 2000 сомго бензин сатып алып, бир 20 канча литр келет, ошону алып келип сатышат. Үстүнө по-любому 10 сом коюшат. Себеби алардын барып келген расходу менен бир болгон сумма калат. Ошондуктан урматтуу жерлештер, мен кайрылган бийлик өкүлдөрүнө бул салык кодексин азырынча киргизген болбойт. Себеби дегенде, салык кодексин киргизгенден кийин ал бир эле базардагыларга эмес. Базардагылар ал салык кодексин киргизгенден кийин ал төккөн салыгын төлөш үчүн ар бир товардын баазын көтөрүш керек, кымбаттатыш керек. Башка варианты жок. Аны кымбаттатканыбыз ал келип зыян кимге тиет? Бир гана элге тиет. Ошондуктан бийлик өкүлдөрү, биз дагы бийликтин, мамлекеттин положениясын түшүнүп турабыз. Мамлекеттин положениясын түшүнүп, биз эч кандай десем, бардык нерсе кымбаттаса дагы биз айлыктар көтөрүлбөй жатканына элдер чыгып аткан жок. Айлыкты көтөргүлө, башканы көтөргүлө, силер продуктан көтөрдүңөр го деп чыгып аткан жок азыр элдер. Ошондой болуп чыкпастан, мамлекеттин дагы жанагысын түшүнүп турат, положениясын түшүнүп турса, анын үстүнө азыр дагы силер бул жактан кошуп атканыңар бул силишкем эле туура эмес болуп калды.
Ошондуктан мен бийлик өкүлдөрүнө кайрыларым. Өзүбүздө болуп аткан биз эл бийлик өкүлдөрүн түшүнүп турганыбызга байланыштуу бийлик дагы элди түшүнүп, бири-бирибизди түшүнүшүп, мындай жашка чыгып алайлык. Себеби дегенде бизден налогдор бар, жердин налогу, суудун налогу бар, свет бар. Өзүбүздөн чыгып аткан нерселерди, хотя бы өзүбүздөн чыгып аткан нерселерди, кичине арзандап турсаңар болот го, кыштан чыгып алганга чейин. А салык кодексин азыр кимге кереги бар? Салык кодексин кандай биз бул болуш керек, бирок азыр эмес да. Азыр Кыргызстанда мындай кымбатчылык болуп аткан салык кодексин киргизип алып, bunun дагы зыяны элге тиет эртең. Ал базардагылар азыр чыгышып атат, ооба. Азыр базардагылар бааны көтөрбөштөн башка айласы жок азыр. Аларда итак эле соода жок азыр. Ал бааны көтөрсө бир гана бизге тиет азыр зыяны. Ал жерден эл сатып алат кайра. Ошондуктан мындай нерсени урматтуу бийлик өкүлдөрү жазга чыкканга чейин токтоп туруш керек мындай нерселерди. Эл чын эле айтайын, Кыргызстанда жашоочулар вообще кыйналып атат. 3000 сомдон көмүр деген, ал 3000 сомдон көмүр бишкектин айланасына келген болушу мүмкүн, мен билбейм ал нерсени. Бирок башка жакта жок. Мен мисалы Алапка районунданмын. Болбосо ушул жерде комментарийге жазгыла. Алапка районунун кайсыл жеринде 3000ден көмүр сатылат? Мен уккан жокмун эле Алапка районунда мисалга. Биз ушул нерселерди кечеде президент өзү айтты эле, 3000 сомдон көмүр таратылат деп. Кана биз 3000 сомдон келгенде талап кылып чыксак болобу эл? Болот. Бирок биз түшүнүп турабыз, ал нерсе болбошун түшүнүп турабыз. Чет жерлерде ал нерсе болбошун түшүнүп турабыз. Ушундай эл түшүнүп тургандан кийин силер дагы эл дагы туура түшүнгүлө да. Хотя бы өзүбүздөн өндүрүп аткан нерселерди арзандап тургула да. Итак Кыргызстандын ар бир магазине кириңиздер. 70% башка мамлекеттин товары. Эң аз дегенде 70% башка мамлекеттин товары. 30%ке жетпеген өзүбүздүн өндүрүш, 30%ке жетпейт ал дагычы. Эми 70%ден жеп атасыңар да, мисалы ар бир кандай деп түшүндүрсөм экен, мына жерде мына кандай десем, ушу отурган жеринде почти 70% ар мамлекеттин товары да азырчы. Ошол ар бир киргизилген товардан мамлекетке пайда көрөт. Дагы бир нерсе десе эле ушундай карсы менен мамлекетти таштап кетти, ушундай карсы менен мойнуна алган деп, карсы менен мойнуна алган болсо кирешеси дагы бар ал жактын мисалга. Канчалаган бизден кендер бар чыга турган, канчалаган көмүр кенип турат, алтын кенип турат, канчалаган мисалы суулар бар бизде дагы өндүрүш вообще токтоп калган жок го мисалгачы. Башка мамлекеттен ар бир киргизде пиялаң барбы, кашыгың барбы, кандай десем, бардык нерсе, бардык пластмассаң барбы, чүпүрөгүң барбы, ар бир таможнядан өткөн товардын үстүнөн бир 2 сомдонбу, 1 сомдон коюшуп дагы мисалы ал жактан да акча жасалып атат да. А биз талап кылган жокпуз го, биздин жолдор оңолуш керек. Биз ар бир машинанын налогун төлөйбүз, биз налогун төлөп, уже жолдун акчасын төлөп койгонбуз деп биз талап кылган жокпуз азыр. Мамлекеттин положенияларын түшүнүп туруп мисал алганда. Биз суудун налогун төлөйбүз мисалга, светтин налогун төлөйбүз, жердин налогун төлөйбүз, малдын налогун төлөйбүз, үйдүн налогун төлөйбүз, тамарка деп машинаныкын төлөп атабыз. Ошоларды биз төлөп атып, биз талап кылган жокпузбу көп нерсени мамлекеттин положенияларын түшүнүп. А эмне себеп менен биз карапайым элдер мамлекеттин положениясын түшүнүп атабыз да, анан кийин элдин положениясын түшүнүшпөй эле ар жерине салыкты кошуша берет. Ал салык кодексин тура ал жерде ар бир кирген товарга коюлуш керек. Себеби дегенде бизде эсеп болот. Бул акча мамлекетке түшөт. Тура түшүнүп турум ал жагын баарыбыз тура түшүнүбүз керек. Бирок азыр ушунча жыл турган азыр шарт эмес да. Азыр карантинден эми чыгып аткан, кышка даяр эмес кирип алган эл. Бул эчкимге кереги жок нерсе да азыр. Азыр базардагылар азыр мындай кылып чыгып атат. Тура базардагылар да түшүнсө болот бир жагы. Азыр алар чыгат, уже алардын мүмкүнчүлүгү болбой калгандан аларга дагы баары бир болуп калат да. Пускай алар салыкты төлөшөт да, ошол салыктын акчасын ар бир товарга кошушат. Башка варианты жок алардын. Товарга кошкондон кийин ким алат? Аны айланып келди, карапайым элдер алат. Ошондуктан мындай биз мамлекеттин положениясын түшүнүп көп нерсени талап кылган жокпуз. Ошондуктан бийлик өкүлдөр силер дагы ойлонуп кичине бир жанага келсеңер жакшы болмок. Ооба, бул салык кодекси кошулуш керек, бирок азыр эмес, мынагы кыштан чыгайлык. Азыр Кыргызстанда чынында оор болуп атат. Карантинден эми чыкканбыз. Карантин болгондо, башка нерселер болгондо бардыгы айтышат. Молодец, эл бар экен, элгечил экен, ушунча эл бар үчүн, ушу элдин аркасында деш баары айтышат. Эми ошондуктан эл дагы бир талап кылдат. Мындай нерселерди, урматтуу жердештер, салык кодексин кичине жазга чыгып, кичине эл өзүн эптеп алгандан кийин койсоңор жакшы болмок эле деген кайрылуу. Ошол урматтуу жердештер, эгер макул көрсөңүздөр, ошону сиздер да талап кылыңыздар.
Кыргызстанда азыр абал чын деле оор, элдердики. Мен ушу келгенден бери эле билбейм, бул жакта төлкө квитанция эле келе берет. Үйгө квитанция эле келет. Болду, мына жердин налогу, мына судун налогу, мына светтики, мына машинаныкы, мына паланчаныкы деп эле келет, мына малдыкы деп келет. Төлкө ошондой эле болуп атат. Эми биз мамлекетти түшүндүрөбүз, ооба, кыйынчылык болуп атат мамлекетте. Бирок мамлекет дагы бизди ушу жашка чейин түшүндүрсө жакшы болмок. Мына көмүр боюнча айттым, мына кече бар жакта эле азыр Ысык көл мейманканасы боюнча болуп атат. Ал Ысык көл мейманканасын ооба азыр бузулуп атат, эртең ордуна башка курулат экен. Бирок мен айтайын дегеним, урматтуу бийлик өкүлдөрү, бузуп туруп кургандан көрө башка жакка ошол тура, ал салынып аткан имаратыңар тура салыныш керек. Бирок ошону аны бузуп салгандан көрө башка жакка салсаңар эмне зыян тиймек? Мынага оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп туруп эле азыркы Ысык көл мейманканасына оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп туруп ал здание бар нерсе, ошол боюнча турса болбойбу? Ошол жагында ойлонуп көрүңүздөр. Азыр биз кайрылып кое беребиз, кайрылабыз, себеби биз өз ой пикирибизди ачык айтып жүргөн жарандар эч кандай эч нерседен жана кылбайбыз. Биздин эч кимден тили кызык черибиз жок. Биз бирөөдүн буйругун аткарбайбыз, дагы өз оюбузду ачык айкын айтабыз. Ошондон урматтуу жердештер, мындай өзүңүздөр дагы туура кабыл алып көрүңүздөр. Могу жерде бир эки комментарийлерге жооп берип кетейинчи. Ассалам алейкум, баарыңызга ассалам алейкум. Баары айтат, могу жерде бир жараныбыз чыгыптыр. Бадырдын күчүгү эмне болду дагы пайда болуп калсын дейт. Ажар Кутмидинова деген эжебиз, карындашыбыз бекен, аял киши экен. Эже деп айтып коеюн, урматтуу Ажар эже. Бул жерде мен же паланча кетсин деп, же паланча деп сөгүп чыккан жерим жок. Мен мына салык кодекс боюнча жаран катары, адам катары өз ой пикиримди айтып атам. Бул азыр туура эмес болуп калып атат. Эсте ушул нерсе коюлуш керек, бирок азыр эмес. Эртең мына кыштан чыгайлык, мындай кризистен кичине чыгып алайлык деген ойдо жана болуп атам. Мен бул маселени айтканым, бул өзүмдүн пайдам эмес, бул сиздин дагы пайдаңыз. Себебинде базардагылар салык кодекси киргизиле турган болсо, ал жерде товарларга баалар коюлат кошулуп. Ошондуктан ар бир элге базардан сатып алаткан продукциясына мындай айтканда кичине болсо дагы жеңилирээк болуп турат. Азыркы эле базардын баасы асман чапчып атат да. Ошондо бул сиздин дагы маселеңиз болуп атат. Эгер билбейм, сиздин үйүңүзгө эле бар нерсени даяр кылып эле бекерге алып барып берип аткан болсо, анда билбейм, анда сизге тиешеси жок нерсе. Ошол урматтуу жердештер, туура бир салык кошуп жатат. Анын салык негизи кошулуш керек. Себеби дегенде ар бир билесиздер да, ар бир жана магазинден чыккан товар, билесиздер, жана лентага келгенде жанагындай болуп чыгат. Тыйт деп чыгат го. Ошондой болот да кошулгандан кийин. Бирок азыр эми туура ал нерсе кошулуш керек, бирок азыр эмес деп атам да. Себеби дегенде азыр эмес. Бунун билбейм, бунун пайдасы кимге, кимге зыянын билбейм. Бирок азыр эмес бул. Элде азыр өтө кымбатчылык болуп атат бизде. Чындын айтканда, бензинди мен азыр эч жерде угула элекмин, 65 болуп кетти дегенде. Кечеде мен казыр Россиядан келип атканда бир жеңил машина алып келгендем. Кордойго келгенде жана кылышты. Бензин куюшту Кордойдон, Казакстандан, чегаранын аркы бетинен. Казыр Кордойдон 30 сомдон куюшкан, Кыргызстанга өткөндө ал убакта бензин 62 сом 90 тыйын эле. 62-90дон Кыргызстанда турат. Бул нерсени айтып берсек азыр салыштырмалуу болуп атабыз, өтө көп нерселер болуп кетет. Эң туура сазыш болуп көрбөгөндө өзгөртүү кылам деген, короче, көп сөздөр жазып тур бул жерде Кутбидин деген мырза. Ошол урматтуу жердештер, ар бириңиздер өз ой пикириңиздерди айтыңыздар. Азыр эми кымбатчылык. Кыргызстанда чынында кымбатчылык. Андан кийин могу бизде азыр түшүнүксүз болуп кетти да. Түшүнүксүз болуп кетти. Азыр мен айтайын десем, мына жерде азыр эфирди узартышым керек. Бул жерде өтө көп айтылып аткан нерсе, бирок салык кодекси менен да могу Ысык көл мейманканасы боюнча айтып коеюн дейм. Ал мейманкананы билбейм, кандай болуп чечим чыгарышат, эртеңки күнү тарых өз баазын берет. Бирок биз жаран катары өз оюбузду айтып коюшубуз керек. Мен жеке оюмда ал мейманкананы бузбай эле, эсте ушунча сала турган болсо, бир башка объект салынат деп атат. Салынат турган болсо, ошол объект башка жака сала берсе туура болмок дегендегем. Бул турган эле мейманкана, буну бузуп эмне кереги бар? Буну оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп ал жерге башка жанагыларга бензин анда
ушунча эле керек эмес болуп атканбыз, ал жерде азыр итак эле же арендага берип коебу, башка нерсеге берип коебу, ал жерде алганы даяр чыгат ал жерде. Ошол урматтуу жаштар, мен эфирди кыскартам. Мен айтайын деген, кыскача айтайын деген ошол. Сиздер дагы ойлоп көрүңүздөр, ой жүгүртүп көрүңүздөр. Если салык кодекси кимге кандай туура болот, кимге кандай туура эмес болот, өзүңүздөр ой пикириңиздерди обязательно айтып чыгыңыздар. Мен бул салык кодексин туура эмес деген жерим жок. Бул туура маселе. Салык кодекси коюлуш керек, бирок азыр эмес деген маселе. Себеби дегенде биз бийликте кыйынчылык мезгилде турганда бийлик кайра бизге айтып, биздин мамлекет ушуна кыйынчылык болду, ушунча карсыздык болуп кетти, анан мындай болуп кетти деп айтып атканда, биз карапайым элдер түшүнүп турабыз. Эмне себеп менен бизде түшүнбөш керек. Биз азыр могу кризисте турат Кыргызстан. Элдер канчалаган кыйналып турат. Ушундай моментте бул нерсени коюш өтө эле туура эмес. Бири-бирибизди түшүнүү менен мамлекетти көтөрбөсөк, бири-бирибизди зордук зомбулук менен эч нерсе кыла албайт. Эч нерсе өзгөрбөйт. Азыр мамлекет элди зордук зомбулук менен ар нерсени коюп кетет. Каалаган налогуңду, налогду маңайда патологга чыгарып салдың зордук зомбулук менен. А бирок эртең эл дагы зордук зомбулук кыла аткан болсо, баягы эле мурунку эле бийликтегилердин кейпин кийип калат. Ошондуктан бийликтин жанында жүргөндөр, мамлекетти көтөрөбүз деген министрлер, президент уят кылбайбыз деген министрлер, силер дагы мындай кичине ойлонуп, туура эмес болуп аткан нерсе болсо ачык эле айткыла бийликке. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул жагы туура эмес болуп атат деп. Аны жок, туура эмес болуп атса дагы кол чагып отура берсеңер, эртең эле кечеги президенттердин кейпин кийет. А бул нерсени айткан адамга эле анан кийин мындай жанагы кыла берген болбойт. Налог төлөнүш керек, эл бай дейт да. Бай болсоң анда мамлекетке жардам бер, жакшы. Сеники молодец. Мына Алия деген бар экен, бирок фотосу дагы жок экен, эч нерсе жок экен. Билбейм, может бай болуп атабыз, анда мамлекетке жардам бер. Мына жерде бирөө кошулам деп атабы, бир нерсе жөнөтүп атат го дейм. Тимур Махмудов деген эке бар экен, Тимур ака. Ошол урматтуу жерлештер, өзүңүздөр ой пикириңиздерди айтыңыздар. Салык кодексине мен ой пикирим ушундай. Тимур аке кошулуп калган ой пикирин билебиз, кандай экен. Тимур Махмудов деген эке вопрос жөнөткөн экен. Азыр мен дагы кошуп аракет кылып турам, билбейм кошулат кошулбайбы. Так, сен капа болбогон иним дейт. Сени биз мадыйды коргоп жүргөнү үчүн тааныйбыз. Эң элдин пайдасына маселе көтөрсөң каршылыгым жок. Бирок бийлик жап ушул балага мен азыр жооп берем, ушу аялгачы. Бирок бийлик жакшы иштеп жатат. Москвада бир күндө курулган эмес. Мындай көтөргөн маселе бул мейманкана. Ал мейманканада проблема эмес, акылдуу тажаттыңар дейт. Тимур аке, мен сизди кошкон аракет кылып көрдүм, бирок кошулбадыңыз. Мына жерге айтып коеюнчу, мына Ажар деген эжеме жооп катарында мадыйдын дейт башканын деп жазыптыр мына жерде. Ал эми өзүнүн деңгээли, кимде кандай жазса, кимде кандай деп айтса өзүнүн деңгээли ар кимде жазса. Урматтуу бир тууган, мындай да, урматтуу бир тууган, бул жерде туура түшүнүш керек. Каршы чыккан кандай болот, сын пикир айткан кандай болот. Аны ар бир адам өзү туура түшүнүш керек. Мен мисалы кечеде туура Адыхан Кесенбаевич Мадмаров кайрылуу кылып чыкты Скөл мейманканасы боюнча. Ал нерсени силер кандай түшүнөсүңөр билбейм. Мен туура, эң туура ой пикир катары кабыл алам ал нерсени. Силер кимин кандай кабыл аласыз билбейм. Аны эгер бийлиги каршы чыкты деп кабыл алсаң, ал өзүңүн жеке ой пикириң. Мен эч нерсе дей албайм. Ошондой деп кабыл албайм. Мен ал өзүнүн ишим. Себеби дегенде Акаев мезгилинде мамлекетте бардык имараттар талкаланып аткан. Адыхан Мадмаровдун айткан маселе, сен мону талкалап атасың. Сен бүт жакты жок кылдың деп айткан жери жок. Ал жерде Адыхан Кесенбаевич айтты. Ошону зданияны талкалабай эле, бар турган нерсени жок кылбай эле башка здания салат экенсиңер, сала берсеңер болбойбу деген маселени айтты. Мен буну эң туура маселе катары көрдүм. Силер кандай максатта көрдүңөр, ал нерсени билбейм. Мына жерде мага айтышып атат, бийликке каршы чыкпасаң, мен сени туура эле жанагыла, мени колдошуң кереги жок. Сен өз ой пикириңди айта бер, бир тууган. Сен мени колдой деп айткан да жерим жок. Сен өз ой пикириңди айт.
бийликке каршы чыгып атасыңар десеңер, ошол эле мен айтып чыккан нерсе, урматтуу бир тууган. Мен сенин айткан сөзүңдү мен айтып чыгып атам. Именно сен дагы айткансың, мен дагы айткам, могу жерде Тимур эке дагы турат, Артур Ибраев турат, Мирлан эмне дейт, Узенбеков, баары турушат. Баары айтышып атат. Ушул жерде канча адам көрүп турса, баары айтышкан ушуга чейин. Бул депутаттар Кыргызстанды жеп жок кылды деп 5-октябрда элдер митингге чыккан. Элдер митингге чыккан, именно ушулар кетирелик деп митингге чыккан элдер. Элдер именно мен айтып коеюн, чын эле кимин кандай кабыл аласың билбейм. Ошол убакта бийликте Сооронбай, Жээнбеков, Шарипов учуп турган, элдер ошого каршы болуп чыккан. Ошол убакта Иниз Асылбек, Жээнбеков турган, элдер ошого каршы болуп чыккан. Себеби дегенде ар бир видео кайрылуу болгон сайын ошол элдерди ар жерден кечирим сурата берген, ар убакта чыгыш болуп, элдер кечирим суратып башталган. Ошондуктан биз азыр да айтабыз ошол нерсени. Мен айтайын деген себебим, Үмүт деген бала каза болду. Азыр баары айтышып атат, могу жерде чыгышсын, ошол убакта малады 5-октябрда төлгө карапайым элдер чыкты, карапайым элдер чыгып бийликти алмаштырды, карапайым элдер чыгып Садыр Жапаровду алып келди деп атат. Ооба, карапайым элдер чыгып митингге чыкты. Ооба, карапайым элдер Садыр Жапаровду алып келди. Бирок ошол элдер чыкканда Садыр Жапаровду алып келип, бирок Жүчү Гүлмаз кайра келип алды деген эмес. Ошол убакта элдер чыкканда баары, но ошол убакта Садыр Жапаров дагы аянтка чыгып айткан, мыноолар камалат, мыноо камалат, мындай болот дегенде, кол чаап отургандардын бирөөгү баягы анчалаган ырчылар болгон. Ошол жерде биздин акыныбыз Идрис Айтбаев дагы ыйлаган. Мына бийлик келди, мына чыныгы бийлик келди, мына жемкорлор камалып баштады деп ыйлаган. Бирок ошолор бүгүн чыгып атканда мен кайра айттым. Кечегилер эле кайра баары чыгышып кетти. Кечеги эле бийликке каршы чыгып аткандар, кечеги элдин баары каршы болуп, керек болсо силер, урматтуу Садыр Жапаровдун, Камчыбек Ташиевдин колдоочулары, силер айткансыңар ошол убакта. Молодец, кол чапкансыңар. Биз айтканбыз, бул шоу болуп атат десек, силер көрө албайсыңар деп. Мына Садыр Жапаровго молодец паланчаны камады, Камчыбек Ташиевге молодец түгүнчөнү камады деп силер кол чаап отургансыңар. Биз да тооба камалганда сүйүнгөнбүз, себеби Кыргызстан бүт жеп качып аткандар камалды деп. Бирок ошол убакта силер айткансыңар, Садыр Жапаров камады деп. Азыр бүгүн ошолор кайра чыгарылып атканда силер айтып атасыңар, буну депутаттар чыгарып берди деп. Эмне себеп менен мындай камаганга келгенде Садыр Жапаров кылат да, чыгарганы келгенде депутаттарга шылтап коюп атасыңар. Ал нерсе болбойт. Мен айтайын дегеним, силер эки жүздүү болбогула. Эки жүздүү болбогула. Садыр Жапаровга силер дагы ачык айтпайсыңар сын пикириңерди. Хотя бы мен башка жагын мен айткан жокмун. Садыр Жапаровдун алып кетип аткан ишин же башкасы мага эч кандай айткан дагы жокмун. Башка мамлекеттер менен кандай мамиле кылат, анысын айткан жокмун. Мен болгону айттым, урматтуу мекендеш. 5-октябрда канча адамдар инвалид болду. Ошолордун көз жашы эмнеге болду? Именно ушулар кетиребиз деп болду го. Үмүт каза болду. Эмне себеп менен каза болду? Именно ушулар кетиребиз деп болду го. Эмне себеп менен азыркы күнгө чейин Ош окуясы азыркы күнгө чейин аныкталбайт. Ош окуясында жоголгондор азыркыга чейин табылганы дагы жок, азыркыга чейин табыла электери бар азыр. Ушул моментте да табыла элек Ош окуясында жоголгондор. Уже бул жака 10 жыл болуп атат уже. Эмне себеп менен булар аныкталбайт. Мен ал нерсе мен Садыр Жапаров күнөөлөгөн жокмун. Башка бийликтин убагында болгон, бирок ушул нерселерге кайдыгер боло берип, ушул нерселерге башка бийликтер кайдыгер болуп, элдер ушул нерселердин жыйынтыгы чыкпаганына байланыштуу ушулардын жыйынтыгы чыгарып берер деп Садыр Жапаровду алып келген да, мисалы. Эмне себеп менен айтылбайт. 5-октябрда тополоң болгон, бирок ошол жердеги каза болгон жарандардын эмне себеп менен 7 күнгө чейин каза болгон жарандарды майытын больницадан чыгарышпастан камап отурган. 7 күн. Эмне себеп менен? Бул качан чыгат бул нерсе? Ушуга чейин отурлар, бул жерде азыркыга чейин эмнелер отурат, бир туугандар, азыркыга чейин, мына Азамат эке, Азамат деген аке бар экен, Азамат эке, мына Алмаз деген мага жазды, шакал анамды, мына бир тууган. Ошол жерде сенин балаң каза болуп 6-7 күн ошол жерде чыгарбастан камап отурганда бийлик. Майытты чыгарбастан камап отурганда сен эмне демексиң? Хотя 10 жыл болса сенин балаң тополоңдо 10 жыл жоголуп кетсе сен эмне демексиң? Ошол жерде энелер сыздаган, бийликтегилер барып айткан, жабыркагандарга үй беребиз, башка беребиз, сен эмнелер айткан ошол жерде? Мага үйүң дагы керек эмес деп.
балаң бересиңби деген ошолуктагы өкмөткө айткан, убактылуу өкмөткө айткан ошол убактагыларга үйүң бересиңби деп. Эмнеге себеп менен сенин балаң болбосо, менин балам болбосо отура беришибиз керек. Bunun баары туура ушул убакка чейин туура эмес болду. Bunun баары туура эмес каралды. Bunun баары көзсү жумушуп койду. Бирок ушул нерселерге нааразы болуп элдер Садыр Жапаровду алып келген да, мисалы, ушул нерселерди көтөрүшүн деп. Мейли азыр Кыргызстанда кириш болуп атат. Бул нерселерди көтөрбөз. Макул, аңызына дагы макул. Эртең убакыт келет. Кудай мырза мына 2022 келе атат. Может, ошондо көтөрөр. Может. Ошондо көтөрөр. Эми көпчүлүк үмүт кылып атат, мисалга. Эмне себеп менен азыр ушул моменттеги налогтук айтып чыкпай атасыңар анда? Макул, ал нерселер калсын. Кечегиде силер айттыңарбы, урматтуу бир туугандар? Мындай Кудай дагы карап турат. Мындай эч ким көрбөсө дагы Алла көрүп турат. Макул, мен дагы көрбөйүн дейм, бирок Алла көрүп турат да баарыңарды. Кечегиде камалып атканда Садыр Жапаровду камады дегенсиңер. Садыр Жапаров камап атат, молодец дегенсиңер. Асылбек Жээнбеков камалганда. Именно мен Асылбек Жээнбековду айтайын. Асылбек Жээнбеков камалганда Садыр Жапаров камады, молодец дегенсиңер. Бүгүн чыгарып атса дагы молодец деп отурасыңар го. Силер өзүңөр ойлогула, өмүрү мамлекетте ушул күнгө чейин мамлекетте бир күн кызмат өтөбөгөн адам Жеңиш Молдохматов. Бир күн кызмат өтөбөгөн адам кантип туруп Асылбек Жээнбековдон грязный болуп калат? Жаман адам болуп калат. Тилакмат Куреновдун айткан маселеси боюнча жетим тоодо айтып чыккан. Андан кийин ооба бир күн тынчтык митингине деп ошол жерде тынчтык митингине чыккан. Андан башка маселеси болгон жок. Ал эмнеге камалып отуруш керек? Силерчи урматтуу туугандар, эки жүздүү болбогула. Силер баары мынагы бийликти коргоп аткандар, силер эки жүздүү боло турган болсоңор, эртеңки күнү могу силер коргоп аткан бийликти дагы ташталган чыгарышат башкалар келип алып. Андан көрө силер колдоп аткан бийлик адашат атаган болсо ачык айтпайсыңарбы? Ачык айтпайсыңар. Мен силерге таң калганым, урматтуу жердештер, мен силерге таң калганым, керек болсо ушу бийликти колдоп отургандар кечегиде Абдышүкүр Ажыны ушунчалык жамандаганда дагы силер айтып чыга албагансыңар. Силер бирөө айтып чыга албагансыңар. Абдышүкүр Ажыны ушунчалык жамандап бир аксакалдар менен оскал сөздөр менен жамандаганда дагы силер айтып чыга алган жоксуңар. Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров мындай кыл, бул сени колдогон менен бул ит деп айтып чыга алган жоксуңар. Туура колдош керек, бирок мынчалык деңгээлде колдош керек эмес да. Мен силерге айттым, бийликти колдогула. Силер азыр колдобой атасыңар, мына бийликтин тарапташтары, силер колдогон жоксуңар азыр. Силер дагы эле аңга карап түртүп кетип атасыңар. Мен мындайды көргөн жокмун эле, мындай положениедагы адамды көрө элекмин мен азыр. Тупатыр, мына жерде бизге тынчтык керек. Эң туура маселе. Бизге тынчтык керек деп жазыптыр. Эң туура маселе, бизге тынчтык керек. Бирок азыркы мынагы камоодогу чыгарып аткандар, булар тынччылыкты алып келбейт булар. Же азыр камап аткандар, булар камалса, берки азыркы чыгып аткандар менен азыр камалып аткандар, бул тынччылык келбейт бул нерседе. Анда айтпайсыңар, кечегиде эмне себеп менен чыктыңар? Кечегиде 5-чактагы эмне себеп менен каршы чыктыңар? Мен астан калып атам ушул нерсеге. Силер анда 200 экенсиңер. Силер Асылбек Жээнбековду камалсын деп чыккансыңар. Керек болсо Райым Матраев камалат, жооп берет деп Садыр Жапаров аянта туруп айтканда баарын кыйкыр кол чапкансың. Анда силер 200 экенсиңер анда. Бул чимкирик парламентте баары элдин баары айтып келди. Силер дагы айткансыңар. Азыр эфирге чыксаңар, ошондо дагы айтасыңар, чимкирик парламент деп. Бирок муну Садыр Жапаров легендарлуу парламент деп жарыя берди. Ошондо дагы эч нерсе дебей отурган, анда силер 200 экенсиңер анда. Силер азыр Садыр Жапаровду колдоп атасыңар. Ачык колдошуңар керек, колдоп атам, туура колдогула. Азыр Садыр Жапаровдун айткан сөзүнөн өзүңөр мындай анализ жүргүзбөйсүңөрбү? Значит, Садыр Жапаров бул Кыргызстанды жеп жок кылгандар ушундай мактап аткандан кийин
Значит, ал жакта уже Садыр Жапаровду акырын аркылар дагы жеп башташыптыр. Ушуга чейинки бийликти жегендер дагы эле буну жейин деп аракет кылып калыптыр. Себеби Садыр Жапаров буларды макташы мүмкүн эмес эле деп айтпайсыңарбы Катябы? Өзүңөр айткансыңар. Нуржан Шайылдабекова кетиш керек дегенсиңер. Аны Садыр Жапаров чыгып мактап койду. Эмне себептен силер чыгып айтпай аткансыңар? Значит, Садыр Жапаровду биз колдоп атабыз. Биз колдоп атканыбыздан кийин бирок Садыр Жапаров тескери жанагын айтат. Нуржан Шайылдабекова боюнча мактап коюп атат. Бирок бул менин оюмча бул Садыр Жапаровду ал жактагылар акырын жеп атыптыр деген оюңар жокпу силерде? Мына жерде бирөө жазыптыр мына. Айбек Борбиев деген. Матбуаттын колдоочулары дейт, бир гана сен мен позиция туура калмабат. Жогору жылып кетти. Сен мен позиция туура келген дейт. Бакиевдин иши тууралуу, бирок сен айткан Куренов, Жеңиш Молдоахматов, Калмаматов, Садыр Камчыга эмес, 2014-2015 эшектин этин самсак кылып элге сатканда өздөрүн скоштоп же тилин жутуп алышкан дейт. Анда мына как раз ошол адамдар эшектин этин саткан болсо, анда ошол эшектин этин сатканы боюнча иш козгош керек. Анан кийин биз барып туруп эки бала мушташып кетсе көчөдө, аны барып туруп адам өлтүрдү деген беренеме менен камап кое албайбыз да, мисалга. Же болбосо эки адам урушуп кетет экенбиз, ал мал уурдады деп барып камап кое албайт ал нерсени. Эси эшектин атын сатабы, ошол боюнча алып барып суракка чакырсын, ошол боюнча жооп катарсын анда. Азыр өзүңөр ойлосоңор, Жеңиш Молдоахматтын коюлган беренеси 5-октябрда бийликти базуулууга аракет болду деген берене болуп атат. Анда Жеңиш Молдоахмат бийликти базып алганы аракет болгон болсо, анда Сыймык Чапкеевдер эмне кылды анда? Сыймык Чапкеевдер эмне кылды? Ал жакта эмне Казакстандын жанагы каналына барып алып Кыргызстанга суу буруп отурду беле ошол жерде. Максат Манукановтар эмне кылган? Темирбек Асанов эмне кылган? Барыңар билип туруп эле мындай эми Кудай деле көзүңөрдү мына көрө турган кылып берип койду, акылыңарды иштей турган кылып берди, кулагыңарды уга турган шүгүр кылып туруп катыя бир чындыкты айтпайсыңар, силерге бир сом пайдасы болбогон деп катыя. 5-октябрды биз көзүбүз менен көргөнбүз, Жеңиш Молдоахмат ошол жерде базалууга аракет болду, Жеңиш Молдоахматта. Мындай. Жок, Атамбаев бийликте Айда Салянова кеткен була турган кезде сүйлөп сындабайбы дейт. Ошол убакта Айбек Борбиев, эгер силер мени тааныган болсоңор, ошол убакта Садыр Жапаров абакта болгон. Садыр Жапаровдун тарапташтары менен Мекенчил партиясынын тарапташтары менен Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтары баарыбыз бирге болгонбуз ал убакта. Баарыбыз бир маселени көтөргөнбүз. Основной көтөрүлгөн маселе ошол убакта билесиздер митингдер болгон. Андан кийин бул митингдерди болдурбастан бийликти тынч мыйзамдуу жолго түшүрүүнүн бир гана жолу болуп, Адаган Кисенбаевич Мадумаров мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин деген кыймыл түзүп чыккан. Ал кыймылга биз 350 миң кол чогултаткан болсок, ал колдун негизинде биз бийликке өзүбүз мыйзам сунуштай турган болгонбуз. Ал 7 талап болгон ал жерде. Мыйзамсыз камалгандарды, саясий куугунлуктагыларды абактан чыгаруу боюнча, андан кийин тоолордун талкаланбашы боюнча болгон. Кыскасы 7 талап болгон. Ошондуктан ошондо баарыбыз бириккенбиз. Эми өкүнүчкө карай ал жерде кол чогулбаган, ал убакта биз Садыр Жапаров абакта болгон, Садыр Жапаровдун тарапташтары менен Бүтүн Кыргызстан партиянын тарапташтары биригип баарыбыз кол чогултканды чыкканбыз, айылдарда чогултканбыз, ар жакта чогултканбыз, бирок биз ошол убакта Атамбаевдин бийлиги болгон, Атамбаевдин бийлиги бизди ошол жактагы милициялар кууп, башка кылып
бизге кол койдурганы бут тозуулар болду. Россияда чолдосак ар жерде тополоң болду. Айылдарга чыгабыз, аркабызга милициялар түшүп алып, даже мынагу сиздер жаман көрүп аткан Орозай Нарматова болгон, аларды 4 күнгө МВД подвалына камап коюлган. Кыскасы ушундай окуялар көп болгон, мындай айтканда. Мындай айтканда ушундай окуялар көп болгон. Бирок ал мыйзамдуу жол болгон да. Мыйзамдуу жол болгон. Биздин аягында чогулткан колубуз 225 миң кол чогулган. Дагы 125 миң, 126 миң тегерегинде кол жа. Бирок колдун саны туура 250 миңден ашкан. 250 миңден ашкан, бирок ал колду келип эсептегенде эми кээ жокко чыккан, мына туура эмес чогулуп калган, мына жер туура болуп калган деп эсептешип келгенде 225 миң кол таза болуп чыккан ал жерде. Ошонун негизинен биз мыйзамдуу жол менен күрөшүүнүн аракетин кылып, ошол жолго Адыган Кесенбаевич өзү түрткөн. Себеби мен ал убакта түшүнбөчү элем, эмне себеп менен Адыган Кесенбаевич дагы мындай тополоң болуп атса, анан кийин эмнеге бул жолду тандап алды деп биз дагы ойлогонбуз. Бирок чын-чынына келгенде, бирок бул мыйзамдуу жол экен. Себеби дегенде элдин көпчүлүгү ошодон кийин 225 миң кол болгондон кийин бизде мен мыйзамсыздыкка макул эмесмин деген кыймылды официалдуу кыймыл кылып, буну каттаган, алардын баарынын печаттары бар, башкасы бар, официалдуу кыймыл болуп катталган. Ошо андан кийин кайсы жерде Россияда мисалы бир чогулуш болуп атканда, элчиликте чогулуш болот, сөзсүз мен мыйзамсыздыкка макул эмесмин деген кыймылдын төрагасын чакырып, же төрайымы, же төрагасы, төрайымы, же болбосо орун басар бирөөлүү жарымы бар жерде чогулушка сөзсүз түрдө. Ал жерде карапайым элдердин жаназасы көтөрүлгөн. Бирок биздин кыймыл колубуз жетпей калды. Андан кийин эле Садыр Жапаров келди. Садыр Жапаров Россиядан келгенде, ошондо башталган. Садыр Жапаров Россиядан келип таможняга кармалып калган. Аны баарыңыздар билесиздер. Таможняга киргенде кармалып, ал жерде тополоң болгон. Тополоң болуп, ошол убакта элдер митингге чыгышып, ошол убакта баары митингге чыккан. Биз ошондо Екатеринбургда элек Орозай Нарматовалар бишкекте болгон. Алар митингге чыгышып, Орозай Нарматованы ошол жерде кармап кеткен. Садыр Жапаровдун балдарын алып барып камаган. Орозайым дагы камашкан, бирок Орозайым 4 күндөн кийин МВДнын подвалына алар чыгышкан. 4 күндөн чыгышкан. Ошондой негизде бул кыймыл түптөлгөн. Мен айтайын дегеним, бул туура эле кыймыл болгон да, урматтуу мекендештер. Ошол кыймыл боюнча айткан. Ал кыймыл туура кыймыл болгон. Мыйзамдуу кыймыл болгон. Бул эмнени билдирет? Бул тополоң менен барып бийликти басып албаш керек дегенди билдирет. Мен ошого таң калып атканым, кечеде азыр Жеңиш Молдоахметовго коюлуп аткан берене боюнча өтө эле туура эмес. Эмне кылмыш кылган болсо, мен Жеңиш Молдоахметов ак же туура бала же таза бала же мындай бала деген жокмун. Если анын косягы боло турган болсо, бир кетирген катачылык же күнөөсү болсо, ошол күнөөсү боюнча мойнуна коюш керек. Андан кийин эле эки бала мушташып кетсе, анан кийин ага машина менен сүзүп өлтүрүп кетти деген беренени коюп койгон, ал туура вообще туура болбой калат. Менин оюмдар чакканда оюм элге жаман көрүнүшүмбү. Мына жерде мен кыскасы Жамила деген эже, кыскасы сиздин оюңуз Жамила эмес экен. Мына жерде кыскасы вообще туура, ар ким өзүнүн оюна жараша ой жүгүрүп берет, мен ага эч нерсе дей албайм экен. Мына туугандар. Эмнеде бирөө жазыптыр. Малмарды өтө колдоп жүргөн аке менен жолуктум дейт. Мен адаштырмын, өтө адашыпмын. Учурашып, сүйлөшүп, анын ким экенин билдим, өтө текебер. Анда, короче, мындай кыл, Азамат Биртуган, ошол адамды эфирге чакыр, ким экенин билсин, кайсы жылы кайсы жерде жүргөнүн, кайсы жылы колдоп жүргөнүн чыгарсын да, анан кийин аны чын эле колдогон баарын ошо көрүп аласыздар. Мындай жазып коюш ар бир адамдын колунан келет. Болбосо сен чыгып өзүң айт. Кааласаң мына кошуп коем. Кошуп коем да, өзүң айт ошол жерде. Мына адам эле мындай деп айтты деп айтып коем да. Мындай чыгып эле сүйлөй берген бул мындай кичине жанагылар керек кудайм. Урматтуу туугандар, өтө көп болуп кетти комментарийчи.
Эми могу жерде көбүнүкүн окуй албай калдым. Алмаз, бир тууган кошоюнбу? Айтасыңбы ошону? Ким экенин? Ким эмне себеп менен жана кылды? Ошонун атын айтып койчу. Кааласаң кошуп коеюн. Кимден адам экен? Ал адамды азыр эле мен если сен ошол адамдын атын айтсаң, азыр мен могу жанагы кошом. Ошол адам кошуп аракет кылам. Кошо болбосо аны интернеттен табып, азыр сүрөтүн жанагыларын жүктөйм. Ушул инсан ушундай колдоп жүргөн экен, бирок коюңуз мындай экен, сизден сураныч, эфирге келип коюңуз, ошол боюнча жеткирип берип коюңуз деп мен сөз жана кылам. Чакырам ошол инсанды. Же болбосо видео обращение берип коюңуз деп сүрөттөрүн жүктөйм, ошол инсан может видео обращение. Эмне себеп менен колдоду аны мен билбейм. Ар бир адамдын өзүнүн алдынча бир принцип болуш керек. Ар бир адамдын өзүнүн жеке ою болуш керек. Мен эле бүгүн колдодум деп кечегиде чоң казатты колдогондор адашыпмын деген канча болду. Мисалга кечеги деле өткөнкү шайлоодо биримдик партиясын керек болсо домдордун алдына барып мына подъездге кире албайсың, бул подъезд биримдиктики деп кууп жүргөн эжелер дагы жок болуп калды. Могу мекеним Кыргызстандыкы, бул жака келбейсиң деп кууп жүргөн акелерибиз дагы жок болуп калды. Кыскасы мындай айтканда, урматтуу жерлештер, көпчүлүк жоголуп кетти. Чынтып эле бир күн эптеп эле бир нерсе кылган адам деле андай мындай дей берген болбойт да. Эми могу жерде көбү мага жана жөнөтүп салды, бирокчу кош депчи, мен кимдин кошу да билбей калдым мына. Бул жерде Азамат Абдуллаев дегенди кошконду вообще зор болот эле, ушул Алмазбек Абдуллаев дегенди. Себеби бир адамды айтам деп атат, ошол адамды айтса вообще сонун болмок. Ким экенин. Бирок жөн эле кой деп койду, айтып келмек койгон. Болуптур урматтуу жерлештер, видеону кыскартабыз. Өчүрөм. Ошол мен салык кодекси боюнча киргем негизи. Салык кодексин ооба туура маселе салык кодекси. Бирок бул нерсени быйыл кылбай туруш керек. Мен жеке оюм себеби дегенде салык кодекси киргенден кийин ал жердеги базардын ээси, ошол соодагер салык кодексине төлөгөн акчасын каалайсызбы товарларга бөлүп үстүнө сумма кошот. Себеби дегенде болбойт ал инсанга. Ал жердеги ар бир товарга акча кошкондон кийин ал биздин мынау базардан соода кылган карапайым адамдарга эле жинабыз тиет. Себеби базардан барыбыз сатып алабыз. Экинчиден, Кыргызстанда мындай положение болуп аткандан кийин кичкене болсо дагы бир кризистен чыгып алып, кичкене болсо дагы продуктылар арзандап, бензиндер түшүп, мындай айтканда, же болбосо айлыктар көтөрүлүп, ошондой болуп калганда, андан кийин ошо салык кодексин киргизсек болот. Биз дагы элдер түшүнүп атабыз, ооба, Кыргызстанда ушундай кымбатчылык болуп атат, бирок айлыктар көтөрүлбөй атса биз дагы чыксак болот. Эмне себеп менен Кыргызстанда кымбатчылык болуп, айлыктар көтөрүлбөйт деп. Башка мамлекеттерде ооба жана болуп атат. Кымбатчылык болуп атат, бирок айлыктар көтөрүлүп атат. Эми биз дагы мамлекеттин положениясын түшүнүп туруп чыкпай атат элдер, ачыгын айтканда. Эми ошондуктан салык кодексин дагы сиздерден сураныч, урматтуу жерлештер, салык кодексин дагы токтотуп турайлык. Салык кодексин токтотуп, могу кыштан чыгып алайлык аман эсен. Биз дагы Садыр Жапаров айтты, 3000ден көмүр болот деп. Биз мисалы Жалал Абад областынан Алапка районунан 1,5 кокус 3000ден көмүр сатылып аткан жерибиз айтып коюңуздар. Болбосо биз дагы талап кылып чыксак болот. Эмне себеп менен бизге 3000ден көмүр келбейт деп. Бирок биз аны билебиз. Бул чет жакка көмүр келбешин дагы билебиз алдын ала. Бирок Садыр Жапаров ушинтип айтты деп эле чыгып алып туруп талап кыла берген жокпуз да чыгып алып. Биз дагы түшүнүп атабыз да положениясын. Же биз дагы түшүнүп атабыз да, могу жерде продукттар кымбаттаса дагы айлыктар вообще болбой атканын. Биз дагы түшүнүп атабыз, жерлерге суулар жетпесе дагы жер налогун төлөп атабыз, бирок биз аны айтып чыккан жокпуз да. Биз мамлекеттин положениясын түшүнүп турабыз да. Нептеп эле салык кодексинде эле салык кодексин ооба киргизиш керек. Туура маселе, ар бир Кыргызстанга кирген салык, ар бир сатылып аткан товар, ар бир Кыргызстанга кирип аткан салыктан, товардан акча түшүш керек, салык түшүш керек. Бирок азыр моундай положенияда, моундай моментте бул кандай туура маселеби?
Ошондуктан эл түшүнүп аткандай сиздер дагы түшүнүп туруңуздар. Жогору жактагылар кризистен чыгып алайлык, кыштан чыгып алайлык. Элдер дагы өтө кымбат. Чын айтайын, мына биздин айыл Алапка районунун 1-май айлык сайдан айылда бензин мисалы 75тен. Себеби райондо 65тен. Район менен бул жердин аралыгы 50 километр. А районго булар бензинди биздин айылга алып келип сатыш үчүн алар 50 километрге барып, 50 километрге келе турган болсо, ай үчү ал жактан 65тен алат, ал жерде 2000 сомдон жогору бензин сатпайт. 28 литрди алып келишет. Алып келип 10 сомдон коюшканда 2800 пайда болгону менен анын барып келген жол кереси 1000 болот. 1800 сом пайда. Аны сатыш үчүн канча күн убакыт кетет? Кыскасы күндө 200 сом, 300 сомдон алар иштешет. Алар керек болсо алар да айтат, биз алып келбей да коелу, кымбат десеңер биз сатпай эле коелук деп алар да айтат. Бирок эл муктаж ал нерсеге. Айла жок, алыш керек. Эми айтайын деген маселеге бирок биз түшүнүп атабыз да, Кыргызстанда кризис болуп атканын, кымбатчылык болуп атканын түшүнүп атабыз. Кыргызстан положенияларын түшүнүп турабыз. А эмне себеп менен анан кийин элдин положенияларын түшүнбөйт? Анан экинчи маселе, ысык көл мейманкана боюнча бүт интернетте бар жакта айтылып атат. Мен ал нерсени айтайын деген, ооба объект салыш керек, туура, бийликтегилер объект салабыз деиштир. Алар маселеси туура, бирок муну бузуп туруп салабыз деген бул маселе мен билбейм кимдин оюна келген, кимдин мээзине келген, кайсы мээзи өөрчүп кеткен ойлогонун билбейм. Бул турган нерсени бузуп эмне кылат? Бул жерде оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп туруп, сала турган зданияны башка жака сала бербейби? Турган бир жакшына турган здания. Өзүңүздөр ойлоңуздарчы, мына урматтуу жерлештер. Силерге жөн эле мындай тил менен айтайынчы. Үйүңүздөргө фундамент эле куюш үчүн канчалаган акча кетет? Фундаменттин өзүн куюш үчүн канчалаган расход кетет ал жерге? Ал жерде канча этаж здания, бетон, еще анын ичиндеги ремонттор канчалаган сумма турат ал жерде, аны талкалап жок кылып берген эмне пайда? Андан көрө полный обделочный иштерин кылып туруп, ошол жерде ишкерлерге береби, же арендага береби, ошондой иштеп турсак болот, же музей кылынабы? Ошол урматтуу жерлештер, силер ой пикириңизди айтасыздар. Мен жеке жаранкаттар ой пикирим салык кодексин азыр эмес, кийинчерээк киргизсе жакшы болмок деген сунуш. Себеби бул салык кодекси киргенден кийин бир гана оор маселе ушу карапайым элдерге тиет, базарда барып соода кылган элдерге тиет. Ошол мен жеке ой пикиримди айттым, ким кандай кабыл алат билбейм. Өзүңүздөр да ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Көтөрүлсүн десе көтөрүлүңүздөр, көтөрүлсүн, салык кодексин туура койду десе чыгыңыздар, туура койду, коюш керек деп. Эси туура эмес кое турган болсо туура эмес кой деп чыгыңыздар. Бирок баары бунун аягы келип бир таяктын бир башы баары элге тиет. Ошол урматтуу баарыңыздар тынччылык жылыкта болуңуздар, үй бүлөңүздөр тынччылык болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Баарыңыздарга ассалам алейкум.